Салам Дилкумар, алгач өзүңдү тааныштырып кетсең. Саламатсыздарбы, мен Бектенелиева Дилкумар. Ак Сары районуна караштуу Ак Жол өлүк мөтүндө райком айылында 4-Ташкулов мектебинде 8 класстын окуучусумун. 2007-жылкы боломун. Чоң рахмат. Кийинки суроо. Азыркы учурда ошол Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын Ак Сары районундагы активдүү мүчөсү, тренерисиң. Жалпы эле бул федерация жөнүндө кимден жана кайсы жактан маалымат алдың эле, качан жана кантип кошулуп калдың эле? Мен бул Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясына 2020-жылы сентябрь айында кошулганмын. 30 август күнү Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын группасына кошулуп, андан кийин маалымат алып, ошол 1-сентябрдан баштап туруктуу иштеп келем. Буга чейин көптөгөн онлайн семинарларда болдум. Көп маалыматтарды алдым, дагы маалыматтарды алгым келет. Ошол алган маалыматтарымды тренингдер, онлайн семинарларда дагы көптөгөн кыздарга таратып, аларга жеткирип берүүдөн тажрыйбам. Чоң рахмат. Якын арада эле бизи Улуттук Кыздар Федерациясы уюштуруп жаткан жайкы лагерге жолдомо алдым. Жолдомоң кут болсун демекчимин. Ошол жолдомону алганда өзүңө кандай сезимдер пайда болду үй бүлөңдө? Ал эми экинчи суроо, ошол лагерде кандай күтүүлөр бар, кандай маалыматтарды өзүңө токтогуң келет? Лагерге жолдомо алынганда, чакыруу кат келгенде мен аябай сүйүнүчүм койдум атпай, апам менен бөлүштүм, атам менен. Андан соң бир туугандарыма жөнөттүм. Бардыгы өздөрүнүн сүйүнүчүн тең бөлүшүп, каалоолорун айтып, дагы ийгиликтерге жете бер деп өздөрүнүн насааттарын айтып дегендей кубанышты. Мен менен тең кубанышып, сүйүнүштү. Алар дагы кубандым, аябай сүйүндүм десем болот. Ал эми лагерден күткөн күтүүлөрүм бул дагы ушуга чейин алган маалыматтарымдан дагы чоң маалыматтарды алгым келет. Ал эми ал маалыматтарды мен өзүмө окшогон, өзүмдөн кичинекей кыздарга, жаш жеткинчек кыздарга маалыматтарымды жеткирип, онлайн семинарлар болобу, бетме-бет тренингдер болобу, баарында аларга маалыматтардын баарын айтканга мен даярмын. Чоң рахмат. Ал эми экинчи суроо, ошол лагерге барганда сен бизге кандай белек кыла аласың, биз сенден кандай күтүүлөрдү күтсөк болот? Лагерге барганда мен кандайдыр бир буга чейин көп деле жазбачумун, бирок өр жазып барганга аракет кылам. Жана дагы кол өнөрчүлүк боюнча өнөрүмдү дагы көрсөткөнгө аракет кылам. Чоң рахмат. Анда эмесе ийгилик, өнөрүңөр күндөй өрбүсүн. Андан дагы бир суроо, ошол ар бир кыздын өзүнүн кыялы болот демекчи, өзүңдүн кыялың жөнүндө да айта кетсең. Менин кыялым бул ар бир эле кыздын кыялы болсо керек дейм. Үй бүлөмдүн, ата-энемдин сыймыктанчу кыздарынан болуу. Ал эми экинчи кыялым бул мектепти жакшы даражада, жакшы баада бүтүрүп, кызыл аттестатка ээ болуу. Андан соң жалпы республикалык тестирлөөдөн мыкты деген бааны алып, андан соң өзүм каалаган, өзүм эңсеген, өзүм кыялданган кесипке өтүп, ал кесипте окуп, андан соң IT-адисиндеги программист кесибин аркалап, андан соң өзүмө кошумча керек болгон курстарга окуп жатканда эле, бул окуум бүтө электе эле чет тилдерин үйрөнүп, андан соң программист ишин алып барып, өзүмө керек болгон дагы чакан иштерди дагы алып кетүүгө аракет этем. Чоң рахмат. Анда эмесе кыялдарың орундасын. Бүгүнкү чыгарылышка конок болуп келбегениң үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз.